Куттуу эл республикалык улуттук форумунун кезеги Баткен облусуна келип, Баатыр элим Баткеним аталышында өткөрүлдү. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Казмамбетовдун катышуусунда Баткен облусунан чыккан мамлекеттик ишмерлердин айкелине гүл коюу азем менен башталып, көргөзмө жарманкелер, улуттук кийимдер, кол өнөрчүлүк жана 100 окуучунун коштоосунда манас айтуу менен иш-чара көркүнө чыкты. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, президент Садыр Нуркожоевич Жапаров 22-жылы 18 майда улуттук нарк указына кол коюп, биз ушул маселени өлкөбүздү кыдырып айтып келе жатабыз. Бүгүн Баатыр элим Баткеним деп ат коюп алып өзүбүз. Биз баткендиктерди ушинтип кабыл алабыз да. Аркалык кыргыздар, ар жактагы кыргыздар. Булар баягы кылычтын мизинде, найзанын учунда жашаган эл. Форум Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата да уюштурулган. 1924-жылы 24-октябрында Түркстан АССРнин курамындагы кыргыздар Орусия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын катарына киргизилип, Кара Кыргыз автономиялуу облусу болуп түзүлгөн. Буга Баткенден чыккан улуу инсандардын салымы чоң болуп, мына ушул күн азыркы эгемендүү мамлекетибиздин башаты экенин тарыхчылар айтышат. Ушул кездеги биздин интеллигенция өкүлдөрү Жусуп Абдрахманов, Баял Исакеев, Абдыкадыр Орузбековтар мына ушул кыргыз мамлекетинин, кыргыз улуту жөнүндө Москвага койгондо, бул жерде кыргыз деген эл жашайт. Ал казактардан да, өзбектерден да башка. Булар Кытай менен чектеш турушат. Ошон үчүн буларга өзүнчө атайын макам бериш керек деп. Биринчи бул аракет 1922-жылы болгон Тоолуу Кыргыз автономиясын түзүү боюнча. Бирок бул аракет ишке ашпай, андан ошол 24-жылдын эле 14-октябрында Кара Кыргыз автономиялуу областын түзүү боюнча мына ушул демилге болгон. Ошон үчүн биз азыркы мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгын мына ушул иш-чара менен белгилесек бул абдан туура болот. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун инсандын руханий адип ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы улуттук нарк жөнүндө кол койгон жарлыгында жана кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу максатында уюштурулган форум облуста жашаган улуттардын ынтымак биримдигин чыңдоо, каада салт, үрп адаттарды жана улуттун нарктуулугун даңазалап кийинки муунга өткөрүп берүү дешет уюштуруучулар. Өрүк дарагынан жасалган комуз, эдиштердин көргөзмөлөрүн кылып атабыз. Булар менен кошо облустун аймагындагы ар кайсы улуттардын биримдигин чыңдаган өр бийлер болуп атат. Унутта калып аткан Баткендеги дегеле кыргыздагы каада салттарды, бул каада салт дегендерибиз жакшылыкка үндөө, ынтымакка чакыруу, эл жерди коргоого багыт берүү багытындагы жакшы сапаттарны биздин кийинки урпактарга калтыруу болуп саналат. Форумдун расмий бөлүгү Апаз Жайнаков атындагы облустук драма театрында тарыхчылардын баяндамасы менен улантылды. Мындай иш-чара ата-бабалар сактап келген улуттук касиетке кайтууга мүмкүнчүлүк жаратып, улуттук идеологияны аныктоого салымы зор экени айтылды. Бүгүнкү Баатыр элим Баткеним аттуу куттуу эл республикалык форум, улуттук форум бул кыргыз мамлекеттүүлүгүндөгү улуттук идеологияны аныктайт да. Улуттук идеология деген бул ушул улуттун тили, салты, маданияты, нарк насили болмоюнча бул мамлекетте кандайдыр бир боштук калып калат да. Ошон үчүн албетте мына ушул биздин ата-бабалардан бери, кылымдардан бери келаткан мына ушул наркка кайтуу бул кыргыз элинин улуттук касиеттерин сактап калууга, улуттук каадаттарын өркүндөтүүгө абдан бир чоң мүмкүнчүлүк болуп жатат. Куттуу эл улуттук форуму буга чейин өлкөнүн башка аймактарында да өткөрүлгөн. Ар бир иш-чара облустардын өзгөчөлүгүнө жараша аталып келүүдө. Баткенде чек ара окуяларына байланыштуу Баатыр элим Баткеним деп аталды. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.